Самыйгочу Мирлан мырзада. Рахмат, урматтуу төрайым. Эми өлү элек айынын терисин талашкандай да болуп кетип атабызбы дейм да. Мен берейин деген суроом, Улам мырза, бир округтан 3 кандидат чыгат жана 3 мандат берилет, туурабы? Туура. Демек, 3 мандат берилсе, ошол жердин шайлоочусу эмне үчүн 3 мандатка добуш бере албашы керек? Бир эле кишиге добуш берет деген бул кандай? Бул адам укугу тебеленип калбайбы? Эми жогоруда айтып өтпөдүмбү, Мирлан мырза, бул мыйзам долбоору биз ошондой деп сунуштап атабыз. Эгерде сиздердин сунушуңуздар болсо бериңиздер, мына экинчи окууда талкуулайбыз. Жок, муну логично деле ойлонуп көрсө болот. Мына шайлоо БШКдан келген өкүлдөр айтсаңыздар, адам укугу тебеленип калбайбы? 3 мандат берилип атат бир округда. Бирок бир адам бир эле адамды шайлап атат. Бул кандай болот? Биздин өзүбүздүн борбордук шайлоо комиссиясынын оюн айтканда, биз бул жакта 3 кандидатка бергенде мындай рисктери да көрүнүп атат да. Кандай риск көрүнүп атат? Мисалы, 3 кандидат ошол округду камтыган өкүлчүлүктөр каралбай калышы мүмкүн. Мисалы, бир эле райондон үчөө сүйлөшүп, ушундай өтүп алуу жолдору менен мындай рисктер бар деп ойлойбуз да. Ал шайлоодо андай рисктер, андай жолдор болот да. Шайлоонун системасы деген ошо да. Кандай жол менен барат, таза барса болду да. Мен дагы бир азыркы Жаныбек биздин коллегабызга кошулуп кетет элем. Мурунку шайлоо, мына 7-чи чакырылыштагы келген шайлоо системасы таза жүргөн. Администрация колдонулган эмес. Жанагыдай списокто жеке өзүнө добуштар берилгендиги үчүн 45-чи, 50-чи, 60-чылар келген. Жана бир мандаттуу мажоритардык системадан эл арасынан чыгып келген өкүлдөр отурат ушул жерде. Анан мен Улам мырза ушул сунушту мүмкүн биз дагы беребиз, ооба, беребиз, бирок бул такыр туура эмес, логично да туура эмес, адам укугуна келгенде да туура эмес. Эгерде шайлоочу 3 мандат бериле турган жерге, бир шайлоочу бир эле адамга добуш берет деген бул адам укугун тебелеп тепсе болуп калат. 3 адамга бериш керек. Муну каккан казыкта эле сунушка деле так жазып коюш керек деп мен ойлойм. Эгер мындай боло турган болсо. Экинчи сунушум. Мына бүгүнкү күндө ошол округ болуп кала турган болсо, жана дагы коллегаларыбыз айтып кетти, ошол округдун эле майда чүйдө көпүрө маселесине чейин түшүп кетебиз. Бул өкмөттүн жумушун тең талашып калган болот. Ошон үчүн мындай кылса кандай болот Улам мырзанда? Такыр эле партияны жок кылып ийбей, 2 кандидат кылып, жана көп мандаттуудан 2 кандидат болгондо 60 келип атпайбы? Ошондо нар жакта 40ты партийный кылып койбойбу? Партияны асайтсын, 40 мандат партия менен келсе кандай болот? Анда 100 болуп кетип атпайбы? Жок, 30 депутат партия менен келсе. Эми Мирлан Самыйгожо, сиз азыр оюңузду айтып атасыз. Сиз оюңузду ушул кагаз түрүндө түшүрүп берсеңиздер, биз ушул мыйзамдын тегерегинде, ушул мыйзамдын алкагында талкуулап, дагы бир жолу айтамын. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорунун концепциясы. Бул ушундай болду, өзүңүз айтып өткөндөй, баягы өлө элек баягы менен айынын терисин эле бөлгөндөй болуп атабыз. Бул болгону долбоор мыйзамдын. Буну ушундай сиздер менен талкуулап, мына 4 апрелде бул жерде парламенттик угуу болот. Ошонун баардыгын сиздердин сунушуңуздарды отуруп алып, так ушундай эле кеңешип, добуш менен чечебиз деген ойдобуз. Туура, мен дагы бул боюнча сиздин оюңузга кошулам, бирок акыркы сунушум ушул эле шайлоо системасы калса дагы жакшы болмок. Буга эл дагы көнүп калган. Буга баардык тараптар дагы макул болушу. Экинчи нерсе, чек коюш керек. 2000 жок дегенде эң аз добуш алган 2000 голос менен келиш керек. 20 добуш менен, 50 добуш менен келген деген бул элдин эсебинен келген болуп эсептелбейт деп ойлойм. Рахмат. Андан кийин бул жерде Мирлан мырза, сиз айтып атпайсызбы? Баягы эл мемеге аталган шайлоо системасына үйрөнүп калды депчи.
Бирок биз 10-жылдагы 15-жылдагы партиялык система менен келгенбиз. Ошондо 6-чакырылышта отурганда ушул азыркы системаны киргизип атканда биз дагы айтканбыз. Ой, биз партиялык системага үйрөнүп калдык элек. Кандай болот деп. Бирок баягы умтулган сайын, жакшы аракетке баягындай умтулган сайын шайлоонун жакшы жактарын, таза өтүү жактарын, саясий коррупция, дагы башка нерселерге мындайча айтканда бөгөт коюла берет экен, аракет кылсакчы.